Азыркы мыйзамсыз бийликке баш иймей жок тургандар. Мен азыр ошого чакырып кетем. Азыркы мыйзамсыз бийлик бул мыйзамсыз. Себеби эки жол отурган, түрмөдө отурган, эки жол соттолгон адам түрмөдөн качып чыгып, досу экөө бийликти мыйзамсыз Жээнбекти коркутуп, үркүтүп, басып алып, керек болсо ошол жерде канча деген жигиттерибиз көздөрүнөн айрылып, колдорунан айрылып, ошо жигиттер мушу эки түрмөдөн качып, түрмөдөн заключенныйларга ошон үчүн көзүнөн айрылган жок, колунан айрылган жок турганда. Бул жигиттер ошол 5-октябрда түнү болгон окуяда ошол эки кагылышта милициялар менен ол жигиттер кыргыз элинин келечеги үчүн көчөгө чыгышкан болчу. Бул эки операция үчүн чыккан эмес тургандар. Мен сиздерди чакырып кетем тургандар. Ушул мыйзамсыздарды биз өз ордуна коюшубуз керек. Булардын орду түрмөдө тургандар. Мен ошого чакырып кетем. Мен азыр мен бүгүн эртең менен туруп, азыр маалыматтарды окуп калдым. Адахан Кимсанбаевди, Орозой Нарматованы, Кимсанбаевди прокуратурага чакырыптыр. Бул эки достун чөйрүктөрдүн мындай аша чепкени деп ойлойм. Мен Атамбаевчилерге, Текебаевчилерге, Мадумарчыларга кайрылып кетем турган. Убакыт келди тургандар, бириккенге. Бул эки операция Кыргызстанды туңгуйга алып түшүп коет тургандар. Мына экинчи туңгуйга түшүп кетти. Мына көрдүңүздөр, кечеги эле окуя мисалы, бир эле мисалы ОДБК мүчөсү болуп туруп 150 солдатты Казакстанга жөнөткөндүгү тургандар. Мына ушул жерде булар өз баягы превышение своих полномочий мындай айтканда элден сурабай ошол жерге 150 солдатты жөнөтүп, бул кимдин приказын аткарды деген суроо жаралат тургандар. Баткенде 44 жаран тургандар, бейгүнө өлүп кетти тургандар. Буга ким жооп берет? Ушул малга чейин бир чиновник жооп берген жок тургандар. Ошо өлгөндөн эле шору болду. Тургандар болду, токтотолду. Мына эки мошенникти, жуликти тургандар. Мен лично өзүм камайм. Мага аркамда тоо болуп берсеңиздер, мен эки мошенникти камайм тургандар. Мага мандат бергиле, полномочия бергиле, мен эки мошенник мен сөзсүз камайм тургандар. Келиңиздер, бириңиздер, биз күчтүү, мындай айтканда, уюм болобуз Кудай кааласа. Президентти дагы, премьер-министр бардыгын биз текшерип, кыймылдарын, аракеттерин көрүп, жоопкерчилигин тарттырабыз. Ошондой гана уюм түзсөк тургандар, президенттин дагы, башкасы дагы бардыгы коркот. Келиңиздер, биригели. Коом, жарандык коом. Күчтүү болушубуз керек. Анан кийин ун чукпай балык болуп алып, алимстваны кылып, жок, андай болбойт тургандар. Ким болбосун? Мага демек Кудайархан болсун тургандар. Шералхан болуп кетсин мага демек. Же Нүсүпбей болуп кетсин. Мага кызыгы жок тургандар. Келиңиздер, Кыргызстандын келечектеги муундарды ойлосок, азырдан токтотолу дагы ушул мыйзамсыз бийликти биз жоопкерчиликке тарталы дагы таза бийликти алып келели, ошол жерге отургузалы тургандар. Мен ошого чакырып кетем, бул бийликти тааныбайбыз. Баягы мен бессрочный митингди жарыялабадым беле, Калмаматов камалганда. Ошол дагы уланып атат тургандар. Кимдер менин пикирим сиздерге туура келсе, менин личкама кайрылыңыздар тургандар. Биз жарандар өзүбүздүн коомубузду түзүп, ар бир Кыргызстанда болуп өтүп аткан окуяларга, өтүп кеткен тарыктарга биз ушул мыйзамсыздарды жоопкерчиликке тартып, керек болсо үй бүлөсү саясатка аралашып кетти тургандар. Биз баягы Акаевди айтып жүрбөдүк беле, же Бакиевдин баласы. Булардын дагы балдары, иниси, агалары дагы аралашты тургандар. Мен ошого чакырып кетем. Бизге таза инсан керек. Туган керек тургандар. Бизге таза инсан керек. Болду, көрдүк. Билими күчтүү керек тургандар бизге. Жок дегенде элди алдабаган адам керек тургандар. Бул кетиште, бул эки сөйрөк кечеге Казакстанда 10 000 жаран өлтүр тургандар. 10 000 жаран өлтүр Казакстанда. Токаев, Жомарт Токаев өздөрүнүн 10 000 жараны аттырып салды тургандар. Булар да ошондой кылганга аракет кылат тургандар. Булар бийликти бизге жөн бербейт тургандар. Жертва болот тургандар. Бирок жертва боло турган болсо тургандар, бул Жапаровдун дагы Садыр Жапаров менен Ташит менен тең ошо баш менен жооп берет.
Егер биздин талапты аткарбай турган болсо, бул мыйзамсыздар. Мен буларды отставкага кетишин талап кылам. Акылбек Жапаровду, Садыр Жапаровду, Ташиевди, азыркы турган Байсалов, Майсалов бардыгын талап кылам. Булар кетиш керек туугандар. Келиңиздер, бири келип, күчтүү корко турган эч ким жок бизден туугандар. Бирок Алла таалам бар корко турган. Ошодон корккула. Мына окшогон жуликтер, мошенниктерге сөзүн угуп, ошолорго починать эткен туугандар. Бул биздин намысыбызды тепселеп койгон болобуз туугандар. Булар көрүнүп турат мыйзамсыз экен, көрүнүп турган турса дагы биз ошону айта албай атабыз мыйзамсыз экен туугандар. Мына көрүп атасыз, кыргыз саясатын, ички саясатын аталасын боткосун чыгарып койду туугандар. Эмне үчүн биз бириге албайбыз туугандар? Келиңиздер, мен болуп берейин, убакыт, мен макул туугандар. Мен убактылуу өкмөт болуп берейин туугандар. Убактылуу өкмөт болуп берем сизге. Мен сизге таза шайлоону, мен сиздерге мына таза шайлоону кандай өтүшүн мен көрсөтөм сиздерге туугандар. Мага бийликтин кереги жок туугандар. Мен эл кыргыз эли үчүн туугандар. Келечек буун үчүн туугандар. Мына азыр ошол чыканактай кызды Оразай Нармат туугандар. ЖКМга чакырыпты. Адам не чакырганда не толк? Не чындыкты айтып койгон үчүн чакырдыбы? Же мен түшүнбөйм. Же Адахан Кимсамаевди прокуратурага чакырып койду. Не үчүн чакырды? Суракка эмнеге чакырды? Ушундай суроолор жаралат тургандар. Булар өзүм билем өтүгүм төргүйлөп атат тургандар. Менин личкама чыгыңыздар. Уюм, баягы макул эмесмин деген уюм бар, өзүңүздөр билесиздер тургандар. Ошо уюмду жандандырабыз тургандар. Ошо уюм менен биз мына азыркы мыйзамсыздарды отставкага кетирип, жаңы жаш, таланттуу, билимдүү инсандарды алып келип ошол жерге бийликке отургузабыз. Мен эфирди аяктатып кетип аттым. Мына эки доско кайрылып кетем дагы. Кеч боло элек эсиңе киргиле. Кеч боло элек баягы Нүсүпбийдин башы алынганда Ташиев башың алынып калбасын. Эми мындай айтканда Нүсүпбий өзүнүн тагдырын билет. Садыр Жапаров, баягы Шералыхан Нүсүпбийдин башын алдырып коюп, кийин өзүнүн башы алынып калган тууганда. Ошондой болбосун. Биздеги азыркы Кыргызстандагы болуп аткан окуялар туугандар, кымбатчылык, ГСМдин көтөрүлүшү туугандар, өзүм билемдеги, өтүгүм төргүйлемдеги туугандар, буларды абир алып келбейт. Мына жалаң жаш жигиттер жатат түрмөдө. Калмаматов, Жеңиш Молдокматов, Куренкеев, Тилекмат Куренкеев туугандар. Мына жалаң жаштарда. А чыныгы кылмышкерлер, мына Аскар Акаевге окшогондор Кыргызстанда Ак үйдүн алдында дорожка салып, ошол жерде тосуп алышып, урмат кылып, сый кылып жөнөтүп атат. Мына Кыргыздын 15 жыл канын ичкен Аскар Акаев азыр сыртта жүрөт, а карапайым элдин баласы туугандар түрмөдө отурат. Ушул адилеттүүлүгү, ошол суроону өзүңүздөргө берет. Бүгүн ошол Тилекматты, Жеңишти, Бактыбекти камады. Эртең сенин балаң камашы мүмкүн туугандар. Биз келиңиздер, түрмөдөн корккон эл жок туугандар. Туугандар, эл түрмөдө коркпоңуздар. Отургузса туугандар, адилет үчүн отуруп коесуздар. Бирок убакыт келет, тарых тастыктайт, что сиздер Кыргыз мамлекетинин келечеги үчүн мына эки дөпарак билимсиздердин айынан ошол жерге саясий маанайда отурду деген тарыхта калат. Мына туугандар. Бирок биз келечектеги муундагы Кыргызстанды татыктуу, мына айтканда эгемендүү Кыргызстан кылып тапшырып кетишибиз керек туугандар. Мына көрүп атат, бул кетиште туугандар. Азыр булардан биз талап кылып мыйзам чегинде буларды отставкага кетирбесек, жоопкерчиликке тартырбасак туугандар, бул бизге сабак болуш керек. Мына көрдүк, бардык нерсени көрдүк. Бул билимсиздер, дөперастар кылган ишин туугандар. Мен дагы бир чакырып кетем, мен личкама чыксаңыздар болот.